Урматтуу достор, өткөн жумада Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө президент тарабынан кол коюлуп, мыйзам күчүнө кирди. Аталган өзгөртүүлөргө ылайык биздин жарандарга турак жай алууда бир катар жеңилдиктер каралып жатат. Бул мыйзамды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Чойбеков Бактыбек Каныбекович башында турган биздин командабыз иштеп чыккандыгына байланыштуу бүгүн сиздерге аталган мыйзам боюнча дагы, мыйзамда каралган жеңилдиктерди колдонуунун тартиби боюнча дагы бир кыскача маалымат берип коюуну туура таптык. Бүгүнкү күндө ар бир расмий түрдө иштеп жаткан адам өзүнүн айлык маянасынын 10%-ын социалдык фондко которот. Бул 10% төмөнкүдөй негизде бөлүштүрүлөт. 8%-ы пенсиялык төлөөгө кетет. Башкача айтканда, ушул 8% каражаттан топтолгон акчаны кийин ушу иштеп жаткан адам пенсияга чыкканда ушу пенсия катары алууга укуктуу. Ал эми 2% болсо бул топтомо бөлүккө которулуучу каражат. Башкача айтканда, бул каражаттар жарандын жеке акчасы. Аны пайдалануунун мыйзам менен аныкталган шарттары бар. Мисалы үчүн, адам 6 айдан ашык жумушсуз отуруп калса, же болбосо туруктуу жашоо үчүн башка өлкөгө көчүп кетип жатса, же болбосо өзү же жакындары оор дартка чалыккан учурларда ушу социалдык фондко кайрылып, аны алып пайдаланса болот. Бул акчаны пайдалануу келечектеги пенсиянын көлөмүнө, өлчөмүнө, жөнөкөй сөз менен айтканда, адам канча пенсия аларына эч кандай таасир тийгизбейт. Себеп дегенде 2% бул топтомо бөлүк, жеке адамдын өзүнүн каражаттары. Биздин мыйзам болсо дал ушул 2% каражаттагы топтолгон суммадагы акчаны мамлекеттик болобу, жеке менчик болобу, турак жай компаниялардан үй сатып алганда баштапкы төлөм, же болбосо ошо калган сумманы жабуу үчүн колдонууга укук берип жатат. Топтомо бөлүккө түшкөн акчаларды социалдык фонд башка тармактарга инвестициялап, андан киреше дагы табып келет бүгүнкү күндө. Андыктан жаран өзүнүн топтомо бөлүктөгү акчасын алуу үчүн арыз менен кайрылганда, социалдык фонд ошол жалпы сумманы дагы, андан тышкары ошол сумманы инвестициялоодон түшкөн каражаттарды дагы кошуп берүүгө милдеттүү. Ушул жагдайды эске алганда, 2% деп угулганы менен бул сумма бир топ олуттуу акчаны түзүп калат. Мыйзам боюнча кыскача айтканда ушундай. Ал эми 2% каражаттын эсебинен жыйналуучу пенсиянын топтоо бөлүгү жөнүндө айта турган болсок, бул акчаны текшерүүнүн 2 жолу бар бүгүнкү күндө. Биринчиси, бул эң жөнөкөйү, бул өзүбүздүн эле уюлдук телефондон түндүк тиркемесине кирип аркылуу текшерсек болот. Ал үчүн тиркемени ачабыз. Ал жерде услуги деген бөлүм бар, кызматтар деген, ошол жерге киребиз. Көрдүңүздөр, ар кандай бөлүмдөр чыгат. Биз болсо могул жерде социалдык төлөмдөр деген бөлүмдү тандайбыз. Эң эле үстүн күзүндө турган бизде маалымат бөлүм бул ушул дал ушул пенсиялык топтомо бөлүк боюнча. Бул жерге киребиз дагы, билдирмени жиберебиз. Кыска мөөнөттүн ичинде мына жарандын топтомо бөлүгүндө канча каражат бар экендиги сиздин телефонго келип түшөт. Экинчи жолу болсо түздөн-түз социалдык фонддун сизге жакын жайгашкан бөлүмүнө кайрылып, ал жердеги кызматкерлерден ушу сиздин топтомо бөлүктөгү сумма боюнча маалымат алсаңыз болот. Соц фондко кайрылган учурда социалдык фонддун кызматкерлери бир гана топтомо бөлүктөгү каражаттарды эле эмес, аны инвестициялоодон келип түшкөн каражаттарды дагы эсептеп берүүгө милдеттүү. Урматтуу достор, биз сунуштап президент кол койгон мыйзам боюнча кыскача ушундай. Бүгүнкү күндө мына коомчулукта, социалдык тармактарда көп түшүнбөстүктөр болуп жатат. Топтомо бөлүктөгү каражатты алсаң кийин пенсиянын көлөмү азайып калат деген сөздөр болуп жатат. Мен жогоруда айткандай, бул андай эмес. Топтомо бөлүк адамдын жеке каражаттары, ал келечектеги пенсиянын өлчөмүнө эч кандай таасирин тийгизбейт. Ошондуктан кимде ким өзүнүн топтомо бөлүгүндө жетиштүү каражаттар чогулган болсо, эч коркпостон эле турак жай алууга пайдаланса болот. Ошон үчүн урматтуу достор, бардыгыңыздарды өзүңүздөрдүн укуктарыңыздарды билүүгө жана аларды туура пайдаланууга чакырабыз.